Гапыр Мадаминов, Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу 7 дубандагы менин кесиптештерим. Таластан агайдын шакирти Бейшенова Салтанат Усяновна. Устаттык өнөрү китебинен сиздерге сунушталуучу тема жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү жөнүндө. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, алгач сабактын максаты менен таанышып алалы. Жаңы теманы түшүндүрүүдөгү кемчиликтер, аларды түзөтүү, теманы түшүндүрүүдөгү негизги 5 талап. Жана теманы түшүндүрүүдө өзгөчө эмнеге көңүл буруубуз зарыл. Ошондой эле кандай кемчиликтерден сак болушубуз керек? Мына ушул тууралуу маалымат аласыздар. Жаңы темага даярданууда мугалимде кемчиликтер көп болот. Алар кайсылар? Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, көңүл бурабыз. Биринчиден, биз мугалимдер терең, ар тараптуу даярданбайбыз. Ошол эле темага тиешелүү илимий популярдык методикалык китептерди дагы окуп үйрөнбөйбүз. Ошондой эле кошумча адабияттан пайдаланбайт. Теманын максатын аныктап, план, конспект түзбөйбүз. Бул дагы биздин бир чоң кемчилигибиз. Түшүнүктөр системасы. Теманын негизин аныктап жазып, системага салып албайбыз. Бул дагы биздин кемчиликтерибиздин бири болот. Ошондой эле темадагы негизги бөлүк, 2 даражалуу бөлүк жана башкаларды ажыратып албайбыз. Окуучулар түшүнүүсү, өздөштүрүүсү кыйын болгон жерлерин аныктап, аларды жеткирүү жолун таап албайбыз. Бул дагы биздин кемчиликтерибиздин бири. Көндүм ыкмаларды калыптандырып, белгилеп албайт. Биздин класстагы сабагыбыз үйдө даярдануу кезинде эле жарым, чала болуп калат. Окуучулардын өздөштүрбөөсүнө, кызыкпаганына 50-60% биз мугалимдер себепчи болобуз. Демек, биз окуучулар кызыкпайт деп көп айтабыз, бирок бизден дагы кетчү жерлери бар экен. Жаңы теманы түшүндүрүүдөгү биздин кемчилигибиз. Биз жаңы теманы түшүндүрүүдө кандай кемчиликтерди кетиребиз? Мына ошого да көңүл бурабыз. Жаңы теманы түшүндүрүүдө негизги информация берүү, түшүндүрүү түзөт. Биз көбүнчө бир түрдө жаңы теманы түшүндүрөбүз. Ошол эле теманы биз кызыктуу, активдүү, табышмактуу жолдорун пайдалансак, окуучуларга жугумдуу болмок, жакшы таасир бермек. Биринчи биздин кемчилигибиз эмнеде? Сабак башталаарда теманын максаты, милдети, планы окуучуларга сабакта айтылбайт. Же тактага илип койсок дагы ошол таасирдүү жана жеткиликтүү болмок. Экинчиси, биз өзүбүз терең, бышык билбегенибиз үчүн окуучуларга так, даана, логикалуу түшүндүрө албайбыз. Мына биздин дагы бир кемчилигибиз ушунда. Төртүнчүсү, биз өзүбүз теманы араң түшүнөбүз. Ошол үчүн окуучуларга түшүндүрө албайбыз, жеткизе албайбыз ток этер жерин. Теманын негизин бөлүп, анализ, синтез кыла албайбыз. Ошон үчүн окуучулардын башын айлантып коебуз. Мына ушуну дагы үйдөн биз сабакка даярданып атканда белгилеп, синтездеп, анализдеп, эң негизгисин берсек жакшы болот окуучуларга. Өзүбүздүн билбей калганыбызды бекитип, убакытты өткөрүү үчүн билген жерин көп сүйлөп, керексиз мисал, далилдерди айтып олтуруп, убакытты кетирип коебуз. Кийинкиси, биз окуучуларды толук өзүбүзгө тартып, түшүндүрө, кызматташа албайбыз. Үй тапшырмасын текшерүүнү да туура эмес уюштуруп алабыз. 25-30 минутабыз текке кетет. Жаңы теманы звонок болоюн деп калганда эптеп шашып айтабыз. Окуучулар татаал жерлерин өздөштүрө албай калат. Ошону менен кийинки сабакка дагы балдар даяр эмес келет дагы, класстагы МПК атмосферасы бузулат. Класс сабакка даярданбай келсе, ачууланып, тилдеп, аларды да, өзүбүздүн да маанайыбызды бузабыз. Биз окуучуларга өчөшүп, алар бизге өчөшүп, жаңы тема өтөбүз. Анын натыйжасында теманы окуучулар өздөштүрө албай калат. Ошол жагын дагы эске алышыбыз керек. Теманы түшүндүрүүдөгү негизги 5 талап.
Урматтуу кесиптештер, көңүлүңүздөрдү бурсам, кийинки ушул теманы түшүндүрүүдөгү кандай талаптар бар? Биринчи, жаңы темага класстын көңүлүн топтоштуруу. Экинчиден, теманын баалуулугу, маанисин бир-эки сүйлөм менен таамай так айтуу. Ошондой эле окуучулардын бул темага кызыгуусун пайда кылып, сабактын акырына чейин окуучулардын темага кызыгуусун сактап калуубуз зарыл. Төртүнчүдөн, класстагы балдардын баардыгы ар бири жаңы теманы кабылдап, өздөштүрүүсүнө кунт коюп күзөтүп, байкап, контролдоп туруубуз зарыл. Окуучулар билимди сабакта активдүү катышып, аң сезимдүү алуусуна аракет кылууга жетишүүбүз зарыл. Жаңы теманы түшүндүрүүдө эмнеге көңүл буруу зарыл? Биринчиден, сабактын башында айтылган максаттын аягына чейин окуучуларды алып баруубуз абзел. Экинчи, мисал келтирип, далилдерди салыштыруу, кыска, таамай, кызыктуу болуусуна жетишүүбүз керек. Ошондой эле биздин дагы кандай кемчиликтерибиз бар? Ашыкча көп сүйлөп, балдардын башын айландыруудан, өтө көп көрсөтмө куралдарды таасирсиз пайдаланып, окуучулардын көңүлүн башка жака алагды кылуудан сак болушубуз керек. Демек, урматтуу кесиптештер, бул жерден биз эмнени байкадык? Ашыкча көрсөтмө курал пайдалануудан дагы этиятташыбыз керек экен. Айрым учурда биз көрсөтмө куралдарды көп даярдап алабыз дагы, ошону сабак учурунда колдонбой калган кезибиз дагы кездешет турмушубузда. Жаңы теманы түшүндүрүп жатканда кандай кемчиликтерден сак болушубуз керек? Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, көңүл бурабыз. Сабак, темадан тышкары башка сөзгө өтүп кетпешибиз керек. Ачууланып же өтө эле монотондуу, уйку келерлик кылып сүйлөбөө окуучуларга. Жасалма сүйлөө, манерадан этият болуу. Ошондой эле биз өзүбүз үйдөн жаңы темага даярдана албагандыгыбыз үчүн сабак учурунда башка бир маселелерди сүйлөп, убакытты өткөрүүдөн сак болуубуз керек. Ага такыр жол бербешибиз зарыл. Стандарттуу эмес сабак өтөм деп, айрым учурда ашыкча ролдоштуруп, кооздоп, форма, показуха менен алек болуп, сабактын мазмуну, анын илимилүүлүгүн жоготуп койбообуз керек. Ошондой эле кийинкиси, 6-чы, жалаң күчтүүлөр же жалаң жетишпеген окуучулар менен иштеп отуруп, андан башка окуучулар көңүлдөн сыртта болуп калбашы керек. Ошондой эле бир жерде отуруп алып сабак түшүндүрүүдөн же артыкча жүрүп кыймыл жасоодон 45 минутанын ар бир минутасы эсептелүү. Ошону эске алалы. Ар бир минутасынын өз милдети бар. Ал ошого сарпталышы гана керек. Кийинки 9-су. Кыскача айтам деп чолток, жетишсиз, түшүнүксүз айтуудан сактануу. Демек, бардык маселеде чен өлчөм, сезим болуусу керек. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү сабакта мен сиздерге сабак өтүүдөгү биздин кемчиликтер, анын жоюу жолдорун кыскача айтып бергенге аракет кылдым. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, мына ушул биздин кетирген катачылыкты жоюуга аракет кылалы. Сиздер менен мен Талас облусунун Кара Бура районундагы Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Бейшенова Салтанат. Талас.